Саламатсызбы? Регионда кайрадан Абалким автордук программасы. Абалким автордук программасы жайкы каникулда эфирге чыккан жок. Дагы бир катар телеканалдардагы программалардагы ушундай эле эс алуу таризинде убактылуу эл көзүнөн четтеп турганына баарыбыз күбө болдук. Бирок кыргыз эли, кыргыз сегментине көз салып турган Орто Азиядагы интернет колдонуучуларынын баары эле бул жайкы эс алууларда зеригип калган жок. Адатта парламент депутаттары да эс алууга кетип, маалымат майданы бошоп калчу эле. Бирок быйыл андай болбоду. Анткени кышында Ошко мэр болуп барган Жеңишбек Токторбаев баштаган камера алдында иштөө, рейдтерди өткөрүү, текшерүү иштерин камеранын коштоосунда алып баруу ыкмасы бүт өлкөбүздөгү аким мэрлерге таасир этип, колунан келгени дагы, келбегени дагы бирөөгө камера көтөртүп алып, көчөгө чыгып кете жаздады. Оштун мэрин элдин баары мактап атат, ушунсек бизди дагы эл дагы, жогорку бийлик дагы мактайт экен деген үмүттө болсо керек. Бири водолаздын ачкысын тагынып, терминатор басыш менен шымаланып мусор текшерип чыгып алса, башкасы тейтеңдеп дагы башка кылык жоругу менен эл алдына чыгып, кызыктай эле бир өнөктүк мода башталып кетейин деди. Парламент төрагасы дагы муну ачык эле айтып өтүүнү туура көрүп, бири-бири менен жарышып аткандай көрүнүшкө айланып бара жаткан бул комедияны токтотууга чакырды. Антпесе бул кетиште аким мэрдин баары актер болуп көчөгө чыгып кетип, мамлекеттик иш алып баруу кадимки көп сериалдуу кинокомедияга айланып кетиши толук мүмкүндөй болуп калды эле. Элдер мурда түрк сериалдарын же корей сериалдарын көрүп, андагы актерлор күлсө кошо күлүп, ыйласа кошо ыйлап отурган болсо, эми күндө аким мэрлердин ойду келди чыгармачылыгын көрүп, кой буларың маселе чечкиде эмес. Андан көрө баягы эле өзүбүздүн президентибиз менен генералыбызга кайрылалы деп, туш тараптан жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечиле турган проблемалар менен кайрылып жатышканы дагы чындык. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров өзү чыгып, таштандыларды тазалап, символикалык түрдө үлгү катары элибизди тазалыкты сактоого чакырып чыкса, же генералыбыз Камчыбек Ташиев жерлерге барып коррупцияга аралашсаң камаласын, көзүңдү чоңураак ачып, мына жерлерге гүл тик, мына жерлерге бак тик, мынаны оңдоп түзө, мынаны жаңыдан кур деп өлкө жетекчилиги катары иш алып барып жатса, башкалар дагы баары чекеден президент жана генерал менен жарышып, өздөрүн өлкө жетекчилеринен дагы бийик сезип алгандарын көрүп таң каласың. Оштун мэрго ушул ыкма менен иш алып барууга мажбур болчу. Антпесе мынчалык массалык түрдө бузуу, сынос иштерин жүргүзүү кыйынга турмак. Элдин колдоосу керек эле. Эл Оштун абалын өз көзү менен көрүп, кайсыл имараттарды, үйлөрдү бузуш керек экенине, кайсыл каналдарды ачыш керек экенине ынанышы зарыл эле. Көрбөсө, жөн эле аны бузуп атат, муну бузуп атат деп түшүнбөстүктүн айынан ар кандай терс пикирлер көбөйүп, нааразычылыктар келип чыгышы мүмкүн эле. Ошон үчүн эми кандай иш болсо дагы өзүнүн ыгы менен терең ойлонуп чыгып, ушул нерсе керекпи, керек эмеспи, колуман келеби же келбейби деп жакшылап акыл калчап, анан камерага карап чуркасса деген эле ой. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы убактарда шаар башчылары, район башчылары, облус башчылары бүт эле баскан турганын, отурган бардыгын ушул телефонго тартып, өзүн тарттырып, жарашабы, жарашпайбы, ыгы барбы, ыгы жокпу, бардыгы эле көчөгө чыгып алды да. Аны алардын милдети унчукпай ошол жерде ишин жүктөлгөн ишти жасаса, эл баалайт. Аны сөзсүз эле пиар кылыштын кереги жок. Бардыгы эле ушул Ош шаарынын мэрин туурап көчөгө чыгып кетишти да. Эми Ош шаарынын мэри анын өзүнүн стили, методу экен, ага жарашып атат, ал кылып атат. Бирок башкаларга жарашпагандан кийин эмне кылат дейм да, жөн эле маскара болупчу. Ошон үчүн жөн эле өзүнүн аткаруу бийлигиндеги ишин аткарсын шаар башчылары, акимдер, губернаторлор. Токтоп койсоңар, жөн эле бир эки мусорду bir таштандыны чыгарып атканды деле көрсөтүп кыргыз элине жарыя кылып, ал түздөн түз сиздердин эмгек кыла турган ишиңер, эл баалайт силерди. Андыктан ушул телефон көтөрүп алып, ар бириңер бирден блогер, экиден блогер жалдап алганды токтоткула дагы өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла. Туурабы, урматтуу депутаттар? Бул тескерисинче азыр элдин кыжырын кайнатып атат бардыгы. Депутаттар дагы жаңыланган жогорку кеңештин имаратында ишин баштады. Арасында айрымдары жогорку кеңеш өзүн өзү таратып, жаңы жылга чейин жаңыдан шайлоо өткөрүп алсак туура болмок эле. Анткени кийинки жылдын аягында президенттик шайлоо өтөт. Ага чейин туруктуу парламент калыптанып, иштеп калышы керек деген пикирлер да айтыла баштады.
Эми эмнеси болгон чакта дагы эгер жакында Жогорку Кеңешке шайлоо боло турган болсо, эли журтубуз жакшылап карап көрүп, бир мындай колунан иш келген, ар кимге акча төлөп мыйзам жаздырып алып, мына менин мыйзамым деп күн көрбөгөн, өзү мыйзам жаза алган, көрүнгөндү сатып, көрүнгөн жерге секирип, өзү менен өзү эле убара болуп жүрө бербей турган, карапайым элдин жашоосун жакшыртууга чын дили менен умтулган, билимдүү, абийирдүү, уяттуу, анан ыйман ынсаптууларды шайлап алса, кандай жакшы болот эле. Кызыгы эми депутат боломун деген талапкерлер элдин алдына жолугушууларга барып, кандай сөздөрдү сүйлөп, кантип добуш алат болду экенинде. Анткени буга чейин депутат болом дегендер элге бара калып, жолуңарга шебен төгүп берем, трансформаторуңарды алып берем, мына жерге асфальт кылып берем, мынериңерге спорт зал куруп берем деп жүрүп, добушун алчу эмес беле. Эми азыркы бийлик, өкмөт андай иштердин баарын өзү колго алып, имарат курулушу болобу, жол курулушу болобу, башка иштер болобу, баарын өзү максималдуу тездикте жана көлөмдө аткарып жатканын баарыбыз көрүп билип турабыз. Демек эми биздин элдин добушун антип шебен менен же асфальт же бетон менен алууга болбойт. Ал номерлер жараксыз болуп калды. Депутатсыз эле бардык иштер өз нугу менен бүткөрүлүп жатат жана бүтө бере турган жолго аткаруу бийлиги тарабынан коюлду. Андыктан эми депутат болом дегендер баягы бата алдым ыкмасына өтүшөрү талашсыз. Мен ажоодон бата алып чыктым, мен генералдан бата алып чыктым дегендер чыгат эми. Ошентип өлкө жетекчилигинин батасын алдым деп добуш топтойм дегендердин дагы бир тобу өз башына проблема үйүп, жазаланып, бүт эли журтка шерменде болору дагы анык нерсе. Анткени андай бата алдымдардын жиндикетти жүрүштөрүнө президент да, генерал да катуу сокку уруп, жол бербеши турган сөз. Шайлоонун айынан кандай иштер болуп келгенин баарыбыз жакшы билебиз. Анан дагы жулкунуп, баары бир баягы эле 20-30 жылдан бери депутат болуп көнгөндөр дагы эле мен депутат болушум керек деп чыгаары дагы анык нерсе. Кыскасы бул депутаттар боюнча дагы кызыктын баары алдыда. Бийлик шайлоону таза өткөрүүгө болгон күчүн жумшайт деңизчи. Элибиз эле эски түшүнүктөрдөн арылып, туура чечим чыгарса болгону. Эми жанагы уурдап тойбой жаткан коррупционер, жемкорлор тууралуу бир-эки ооз сөз. Биринчиден, коррупцияны ошол бийликтин, мамлекеттик кызматтын кайсыл бир будагында, кайсыл бир кабинетинде отургандар жасап келген жана жасап жатат. Аларга каршы мыйзам ушул жылдын январь айынан бери катаалдап, коррупция менен колго түшкөндөр сөзсүз түрдө түрмөгө отурары жана жакын туугандары мамлекеттик кызматтардан алынаары так даана жазылган. Камчыбек Ташиев бул ишке киришип, бир жылда коррупцияны жок кылабыз деген максатта иш алып барып жатат. Мындайча айтканда, эмки жылдын аягында өлкөбүздө коррупция, жемкорлук деген нерсе дээрлик жок болуш керек. Бул генерал Ташиевдин учурдагы эң негизги талабы. ОПГны жок кылгандай эле жемкорлукту дагы жок кылууга киришкенин элдин баары жакшы билет. Бирок бул деген сөз генерал Ташиев жеке өзү жалгыз күрөшүп, коррупцияны жок кылышы керек, калганыбыз жөн эле көрүүчү болуп, кол чаап отура беришибиз керек дегенди түшүндүрбөйт. Бардык эл журт коопчулук жапатырмага киришип, жардам берип, аракет кылууга мамлекетибиз алдында, өзүбүздүн адамдык ар-намысыбыздын алдында милдеттүүбүз. Анткени мамлекет баарыбызга керек. Кыргызстаныбыздын келечеги, өнүгүп өсүүсү, тартип орноп, таза коом, жемкору, ОПГсы жана башка терс жактары жок өлкө курууга ар бирибиз кол кабыш кылып, умтулуп аракет кылышыбыз керек. Камчыбек Ташиев коррупционерлерди жок кылам деп чуркап жүрсө, ошол эле УКМКнын, же ИИМдин, же прокуратуранын ичинде погонду чыкыйтып тагынып, мен чекистмин, мен милициямын, мен прокурормун, мен сотмун, мен Кудайарханмын, мен кыйынмын деп олчойтуп 100 миңдеген долларларды алып, уурдап жеп, эч нерсени билбеген аппак периште болуп көрүнүштүн эч кажети жок. 15-20 миң сом алгандарды кармап келип, мына ууруну кармадык деп, өздөрү 100 миңдеген долларларды уурдап жеп жүргөн кызматкерлердин дагы күнү бүтөрү эч шексиз жана анык. Айлап жылдап уурдагандарын бир күндө кайтарып алып, өзүн түрмөгө тыгып, тообосунда таянтып коюш генерал үчүн эч маселе эместигин бүгүн билбеген ким калды? Ушул мамлекеттик кызматкерлер, айрыкча укук коргоо, коопсуздук органдарындагылар, бажы, сот, прокурорлор
elin kanın sorbosun, mamlekettin mülküne kol salbasın dep, aylıkların boluşunça kötörüp, iştөө jana жашоо şartların boluşunça jakşırtıp жатса dagы, tokтобой, утуру эле көрүнгөн жерден уурулук кыла берген ач көздөр күйдүрдү. Кармап эле атат, камап эле атат, айтып эле атат, суранып деле жатат, коркутуп деле атат, эскертип деле атат. Бирок жарайт, түшүндүм деп коюп эле, иш бөлмөсүнө баргандан кийин туткак колу калтырап титиреп атып, баары бир ошол арам акчаны албай кое албай, бир нерсе кылып алып атат. Кармаганы барса туалетке кирип акчасын өрттөп таштаганына же күлөрүңдү билбейсиң, же ыйлашыңды билбейсиң. Мындан сырткары али алдыда дагы мына азыр тынымсыз курулуп жаткан курулуштар, мамлекеттик объектилердин оңдоп түзөө иштери жатат. Буларды дагы эртең чекеден текшерип башталса, шумдуктун баары башталса керек. Мына жерди оңдогону мынча миллион кетти, тиги жерди курганга түкүнчө миллион кетти деп бүгүн шыйпаңдап күнү түнү акча жасап жатканына сүйүнүп жүргөндөрдүн жыйынтыгы чыкканда кандай болор экен? Азырго сол чөнтөк, оң чөнтөк кыла берет. Эртең анан бир күндө камалып, баардык урдаганын эселеп кайтарып кусуп бергенде анан өкүнүшөт. Бирок кеч болот. Кыскасы мындан ары эми коррупция деген баледен алыс болбогондорго кыйын эле күндөр келип калды сыяга. Генерал Ташиев айтканын жасаган кайтпас мүнөзү менен эртең сен министрсиңби, депутатсыңбы, башкасыңбы, ким болсоң дагы уурдаганыңды кайтартып, өзүңдү камап, элдин акысын кайра элге кайтарып берерин эч качан унутпасаңар болгону. Жараткан Кудай кыргыз мамлекетибизди жемкор, ууру кесек, тойбоз ач көздөрдөн сактасын. Жана элим деп күйгөндөрдү туура жолдон адаштырбасын. Саламатта калыңыздар.